WhatsApp'ка киргим келип кетип атса, телефондун батарейкасын чыгарып салам да. Анан суу биздин жашообузга керек. Бирок көбүрөөк суу ичип алсак, адамдын денесинде негизи 15 литр суу болуш керек да. 15 литрден көбүрөөк суу ичип алсак, биздин ден соолугубузга зыян болуп калат да. Интернеттин деле көбүрөөк иштетсе, бул ден соолукка дагы зыян, бир жагынан анан адамдын психикасын бузушу дагы мүмкүн да. Ар бир нерсеге чек коюп кылыш керек деп ойлойм да. Анан окууда дагы, жада калса окууда дагы эртеден кечке окуй бербей, дем алууга, эс алууга, мындай көңүл ачууга убакыт бөлүш керек да. Мисалы мен лицейге келгенде таптакыр интернетимди өчүрүп коюп, телефонумду өчүрүп коем да. Вообще жандырбайм. Же болбосо ушунчалык өзүм мындай WhatsApp'ка киргим келип кетип атса, телефонумдун батарейкасын чыгарып салам да. Анан саат 4-тө окуу бүтөт да. 4төн кийин жатаканага барганда, анан ошондо гана өзүм интернетке убакыт бөлөм да. Ошентип адам өзүнө чектөө койсо, баары туура өзүнүн иретинде кетет. Демек, сиз негизи интернетти аябагандай аз колдоном деп жатасыз. Бир күндө мисалы канча саат интернет колдонушуңуз мүмкүн? Ыктымалдуу түрдө. 3 саат. 3 саат.